Айжан, сага эң жөнөкөй суроолорду берем. Жөнөкөй жооп бергенге аракет кыл. Баягы врачтар терминдер менен сүйлөйт да. Анан кийин депутат болуп калдым. Аякта да жана термин, жана жөнөкөй түшүнбөгөн сөздөр менен сүйлөмөй жок, жөнөкөй суроо, Ошентиңизчи, ато 3 бурчтук суроолорго жооп берип. Мына мединститутка өз күчүң менен өткөнсүңбү? Мединститутка Ооба, медакадемияга ал кезде ОРТ тапшырып өтөт элек. Анан кийин мектеп боюнча ушул 5-орунда эң көп балл алганмын. Мектеп боюнча мен корпоратив мектебинде окуганмын. Бирок ал баллым бюджеттик акыда окуга жетпей, анан ошо контракттык негизде медакадемияга өткөнмүн. Кайсы адистик боюнча окудуң? Лечебное дело деп коет, дарылоо иши адистиги боюнча. 6 жыл. 6 жыл окудум. 2007-жылы тапшырып, 2013-жылы бүттүм. Андан кийин бизде ординатура болот. Аны 2 жыл ординатура өттүм. Бишкек шаарындагы 4-роддомдо, ошол жерде медициналык академиянын акушердик жана гинекология кафедрасында 2 жыл ординатура өттүм. Андан кийин биз врачтар эми өмүр бою окуп келет экенбиз. Кече жакында ошол кайра эле ошол медициналык академиянын онкология кафедрасынан аспирантураны 3 жыл окуп аяктадым. Эми мына ушул азыркы учурда бизде эң чоң проблема ушу медицинада болуп атат да. Мына медицинага республикалык бюджеттен аябай чоң акча бөлүнөт. Бирок эмнегедир жылыш жок да. Ушун эң чоң ушу биздин саламаттык сактоо тармагындагы эң чоң көйгөйлөрдү кайсыларды белгилей аласың? Сиз туура айтасыз. Бизге ошол бөлүнөт экен чоң акча, бирок ал ошол бир мындай прозрачный бизге маалымат жок. Жөнөкөй дарыгер мисалы үчүн канча акча кайсыл жакка бөлүндү, биз алдан маалыматыбыз жок. Анан эми бул саламаттыкты сактоо тармагы мына 30 жылдан бери бир жакшы реформа жүргүзө алган жокпуз да. Кайсыл министр келбесин, негизи татаал тармак, өтө татаал тармак. Анан кийин бирок эми Кудайга шүгүр, акыркы жылдары кичине жылыштар болгон атат. Бирок мен врач катары айткым келет, бизде эң ушул өнүп аткан тармак бул элдин саламаттыгын профилактикалык жолдорду күчөтө албай жатабыз да. Өзүңүз жакшы билесиз, ар бир оорунун алдын алса, аны дарылаш дагы оңой болот. А бизде ушул алдын алуу система жок болгондуктан көп оорулар өтүшүп кеткен кезде биз азыр ушул айсбергдин башы менен эле чабышып жүрөбүз да. Ошол оорунун түп тамырына биз көбүрөөк көңүл буруп, элди ошого үйрөтүшүбүз керек. Ар бир оорунун алдын алганды үйрөтүшүбүз керек. Ал үчүн бизде мамлекеттик система, ошол саламаттык сактоо уюмунда система болуш керек. Сөзсүз түрдө ушул поликлиникалар, ФАПтар аркылуу ар бир элди чакырып туруп, анан ушул керектүү анализдерди алыш керек. Кыргызстан боюнча азыр ушул онкология оорусу күчөп жатат. Аялдардын көкүрөк рактары, эркектердин ушул ашказан рагы жана башка оорулар. Эми бизде Кыргызда менталитет законунун бир система салуудан мурун бир жазылбаган бир закондорду иштеп чыкса, жасасак да турмушка ашырып, мисалы үчүн кыргыз атага сөзсүз барат деген сыяктуу, кыргыз сөзсүз ден соолугуна карайт, же болбосо эртең менен чыгып физиология жасайт, же болбосо 6-дан кийин тамак жебейт дегендей сыяктуучу. Ушуну кантип элге киргизсек болот? Жанагы кыргыз халкы айрыкча ушу качан жыгылып калганда барат да. Ушуну мисалы Кытайлар сыяктуу улуттук гимнастика же болбосо таза туура тамактануу дегендей бир кантип ошону ишке ашырсак болот? Абдан жакшы суроо бул. Ушул мен өзүмдүн платформама да камтыдым бул нерсени. Ушул көбүнчөсү ушул айыл аймактарда, четки алыскы райондордо ушундай сиз жогоруда айткан ушундай физкультурага басым жасашыбыз керек. Мисалы үчүн бизде мындай пенсия возрастына өткөн адамдар өзүнө аябай рамкаларды коюп башташат да. Мисалы үчүн ошол эле айылга бир спорт аянтча жасап берсең, ал жерде бир дагы апанын же атанын барып спорт менен машыгып атканын биз көрбөйбүз. Мен ушул Кытай мамлекетине барып калганда мени аябай таң калтырды. Мына Япон элинде да бул кеңир таралганда, ал жерде эртең менен чыгып алып, кадимкидей ушул 80-90го чыккан абышка кемпирлерибиз деле чыгып ошол жерден спорт менен машыгышат экен да. Буну биздин элге акырындап киргизсек болот. Мени сүйүндүргөн нерсе, биз азыр элдер менен жолугуп жүрөбүз да, ошол жерде менен чоң апалар суранышты ушу спорт аянтча аялдар үчүн
Эми бизде менталитетти өзүңүз жакшы билесиз, көчөдө аны жасай албайбыз. Ушул спорт аянтчаларга бир закрытый, жабык, отдельно ушул аялдар үчүн бир комнаталар жасап бергиле деген запростор акырындап болуп баштады. Демек биздин элибиз даяр. Аны мамлекеттик деңгээлде ушул жергиликтүү бийликтин жардамы менен ушуларды уюштуруп алсак, бул сонун болмок. Азыр элибиз аябай телефон бар, баарыбызда интернет колубузда бар, маалымат жеткиликтүү. Анан ошону бир жакшы пример кылып, кинолорду тартып, же болбосо массалык маалымат каражаттарынан ушундай нерселерди берсек, эл дагы ушул биздин ден соолукка керек экен, туура тамактанышыбыз керек экен деп акырындап ушул нерсеге көнүп кетет. Анан мына ар бир кыргыз өмүрүндө бир той кылат да, жок дегенде бир жолу. Анан бизде той деген проблемалар бар. Эми жакшылык дейбиз, бирок ушул жакшылыктын көйгөйү да көбөйүп кетти да. Мына мисалы үчүн саат 10до, азыр эми 10до деп атат. Мисалы 11-12де аябай 5 бармак же аш жеп алып, саат 6дан кийин 4-5 тамакты жеп көпүйүп анан барып жатып алат да. Анан ушул боюнча эми кандай аксак болот? Эми тойду да токтотконго болбойт. Анан эл эртерээк тамак жеген кантип бир ушу той менен туура тамактанып кантип байкалыштырсак болот? Бул өтө оор суроо мен үчүн. Анткени дегенде мен да ушул түштүктүн кызы катары. Эми билесиз да, бизде ушул тойлор көп. Азыр эми дагы жакшы жанагындай паталарда ушундай той ашты кичине азайтып, болбосо ушул жанагындай жаназалар болгон, тажалар болгон жерде деле тойдон кем калышпаган расход болуп кетпеди, чыгымдар болуп. Ошону мынакей президентибиз быйыл жакшы кадам таштап, ушуга чекит коюп, азыр жок дегенде ушул баталарга барганда биртке аш тамактар азайды десем болот да. Анан эми той маселесине келгенде, ооба сиз туура айтасыз, той жакшы нерсе, бирок сиз айткандай ушул биздин кыргыздын ден соолугун көбүнчө ушул биздин тойлорубуздагы жеген тамак ашыбыз курат бүтмөй болду да. Чындыгында ушул саат негизи туура тамактанууда саат 7ге чейин тамактаныш керек да. Андан 7ден кийин биз тамакты сиңирсин деп туруп алма жейбиз, мөмө жейбиз. Мөмө бул өзүнчө бир тамак. Аны мисалы үчүн бир күн сиз ошол бир жуманын ичинде бир күн ужин кылбай эле кечки тамактануунун ордуна мөмө жеп койсоңуз, бул кадимки тамак. Аны биз баягында эми ушу тамагым сиңип кетсин деген таризде жейбиз да. Анан эми той аштарды бир азаматтарыбыз башташ керек. Эми ошол жерде туура тамактарды коюп, 5 бармак жылкы сойбостон ушундай таризде баштап берсе, бул модага айланып кетсе, капа болуп кетишет да. Анан ошондуктан жок дегенде эми ошол адам өзүн тыйыш керек да. Үйүнө алып кетип, анан мүмкүн алып бөлүп жейби, билбейм. Бул нерсени токтотпосок, биздин ден соолукка өтө эле чоң зыянын алып келип атат. Себеби дегенде, ушул биздин статистикага таянсак да, бизде ашказан рагы акыркы кезде күчөп баратат, түз ичеги рактары күчөп баратат. Бул деген ушул биздин аябагандай, биз ушу бөрүдөн кийинки элет жеген биз деп күлүп калабыз го. Анан мына үй бүлө маселеси, мына сенин курагың аябай ушу репродуктивдик убакта тукум калтыра турган. Анан азыр үйлөнбөй жүргөндөр, күйөөгө чыкпай жүргөн кыздар көп болуп атат да. Ошол боюнча кандай кылабыз эми? Элибиздин мен калктын санын кармоо дегендей. Ооба. Мен эми врач катары жооп берейин бул суроого. Ооба. Врач катары бул ар бир эркек болобу, аял болобу жашыраак кезде бала күткөнү туура болот. Анткени дегенде убакыт өткөн сайын, возраст өткөн сайын баланын мындай ден соолугу чың бала төрөлүшү бул ошо төмөндөй баштайт да. Ар кандай оорулар менен, кемтиктер менен төрөлүп калуу коркунучтар бул илим билим жагынан уже доказать этилген нерсе, такталган нерсе. Анан эми ушул бизде 36 жашка чейин деп айтып калабыз, аялдардын эң күчтүү ушул репродуктивдүү эмеси, убактысы. Анан эми азыр жашоо шарт, заманбап болуп кеттик бардыгыбыз. Ошого дагы мен врач катары айта кетет элем, эгер мүмкүнчүлүк болсо ар бир адамда ушул 36-40 жашка чейин уже балдарды төрөп, үй бүлөнү пландалыш керек. Анан сөзсүз түрдө үй бүлө пландалыш керек. Жыл сайын төрөгөн келиндерибиз бар, каны аз болот, жана башка оорулар болот. Ал каны аз, урукчан аял эч качан дени сак бала төрөп бере албайт. Жана узак жүрүп алгандар боюнча, мисалы, турмушка чыкпай 30га чейин жүрүп атса, балдар жүрүп атат, 35ке чейин үйлөнбөй, 40ка чейин үйлөнбөйчү. Ошолорго мен айтарым, эгер өзүнө мындай дени сак урук калтыргысы келсе,
бул пландаш керек сөзсүз түрдө. Анткени дегенде бул бала күтүү, бала үй бүлө куруу бул жөнөкөй маселе эмес. Бул маселеге өтө кылдаттык менен мамиле жасаш керек. Анан эми 30 мен алысмын, 30 жашта 40 жаштан кийин ден сак бала төрөлбөйт дегенден мен алысмын, бирок ушундай рисктер көбөйүп кетет, группа рискке кирип кетет да. Анан эми ар кимдин жашоосу өзүнүн колунда. Сөзсүз түрдө ошол үй бүлө куруп баланы пландап жатканда сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп, анан кийин ушул дарыланып туруп, мүмкүн кандайдыр бир оорулар болсо ошону коррекция кылып туруп, анан бала төрөлсө жакшы болот. Мына миграция кандай таасир этип атат? Мына түштүктө айрыкча Баткен, Ош, Жалал Абад облустары жаштардын бир почти жарымдай миграцияда да андан да көп. Ушул биздин ден соолукка, биздин репродуктивдик ден соолугубузга, абалыбызга кандай таасир этип атат? Мен кече жакында ушул Москва шаарына барып келдим да. Шаардык кеңештин депутаттары, Ош шаарынын кеңешинин депутаттары, Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттары болуп, Москва шаарына барып келдик, Госдумага кирдик, анан Гордумасына кирдик. Ошол жерде анан алардын коштоосу менен биз ушундай поликлиникаларга, кризистик бандай борборлорго барып, анан биринчи эле биздин сурообуз ушул чет өлкөдөн келген, бизде эми көбүнчө Кыргызстандан, Өзбекстан, Казакстандан келген жарандар кантип сиздерден медициналык жардам ала алат деп сурасат. Алар айтат да, эми Россияда документ иштерине аябай катуу көңүл бурушат. Алар айтып атат, эгер регистрациясы болуп документтери жайында болсо, маселе жок дейт да. Бирок ошол биздин жарандардын көпчүлүгү ошол сабатсыздыкка көңүл буруп, документтерин убагында кылбай, анан ошол медициналык жардамды ала албай келишет. Бул сөзсүз түрдө алардын ден соолугуна чоң таасир тийгизет. Анткени адам бир жылда бир сөзсүз түрдө өзүнүн организмин текшерип туруш керек да. Ошол сыяктуу кайра бизге кайтып келгенде аябагандай көп оорулар менен кайтып келет. Бөйрөк оорулары же болбосо дагы башка толтура оорулары менен кайтып келет. Миграция эгер ошол документ иштерин туура кылып, өзүнүн ден соолугуна көңүл буруп турса, миграцияга мен каршы эмесмин. Эгерде ушул документ иштерин туура эмес кылып алып барып, анан кийин өзүнүн ден соолугуна көңүл бура албай калган жарандарыбызга айтар элем, бул ден соолук эч качан табылбайт. Акча дүйнө табылышы мүмкүн, бирок ден соолукка аябай көңүл буруп жүрүшүңүздөрдү мен суранып кетет элем. Биз туулган Төлөйкөн айылы илгертен ушул Оштун дачасы, Оштун курорттук зонасы катары да. Илгери бизге Амирахан деген легендалуу совхоздун директору болгон, ошол пахта, тамеки сыяктуу мындай өтө сууну көп талап кылган, анан мындай абаны булгаган техникалык өсүмдүктөрдү эктирген эмес да. Анан эми ушул зонада таза бойдон калуу үчүн кандай да кадамдар кылышыбыз керек? Бул жактан аба алмашат дегендейчи. Эң туура айтасыз, эң туура айтасыз. Төлөйкөн бул бир өтө укмуш жерде жайгашкан, өтө сонун жер, суунун башы, абасы таза. Анан курортный зонада, мындайча айткандачы, анан ал жерге азыр эми АТРдин алкагында шаарга кошулуп калбадыкпы? Келечекте ал жерге көп этаждуу, көп кабаттуу үйлөр курулуп кетиши мүмкүн, планда бар экен. Анан бизде мына Ош шаардык кеңешинин төрагасы Баетов болот деген өзүбүздүн ошол балабыз бар. Анан ошонун сунушу, анан менин дагы ошол сунушун аябай мен жактырып колдодум Төлөйкөндүн кызы катары. Бул айтып атабыз да, ушул Төлөйкөн жакка эч кандай мындай көп кабаттуу үйлөрдү салып элге бөлүп бербестен, ал жакка ушул курорттук зона кылып, мисалы үчүн ошого басым жасашыбыз керек, курортторду курушубуз керек, больницаларды курушубуз керек, эс алчу жайларды куруп туруп, анан ошол жакты таза абаны тоспостон ошондой кылсак, ал жакка туристтер дагы барат, анан кийин экономикага дагы салымы кошулат. Анан ошол жак, ошол айыл андай туристтик мындай табияты кооз да, ошол табияты сакталып калат деген ой болуп атат да. Жана шагын таш казган заводдор боюнча бул өтө жүрөктү өйгөн маселе. Биз ушул маселе боюнча дагы мен азыр иш алып барып атамын. Ушул жер кыртышын дагы аябай бузуп жатышат. Бул боюнча иштер азыр иликтөөлөр да жүрүп баштайт. Мен ушул шаардык кеңештин сессиясында дагы көтөрдүм бул маселени. Айыл элине дагы аябай чоң тоскоолдук жаратып атышат. Анткени ушу айылдан 200 метр наракта эле ошондой заводдорду куруп,
чаң болуп, айылга ушундай чаң каптап, анан көчөлөр менен чоң КАМАЗдар жүргөндө дагы ушу көчөлөр дагы бузулуп, анан эл ушунчалык чаңга тумчугуп баратат да. Бул боюнча ушул жергиликтүү калк менен дагы чогуу иштерди алып баратабыз. Кудайым буйруса ушул жакшы ийгиликтерге жетип, ушул Төлөкөн зонасын бир курорттук зонага айландырып алсак, эч кандай заводдор жок. Элдик ал сезимин өстүрүп, мисалы, эл аралык долбоорлор аркылуу, мисалы, туризмди Кочкор көлдүн тегереги аябай туризм өнүктүрдү да, жергиликтүү туризм, эл аралык туризм. Ушул боюнча дагы долбоорлорду Төлөкөнгө алып келип, элди окутуп. Сөзсүз ушундай бир иштерди жасашыбыз керек. Бул жерде мамлекет өзү эле алсыз болот. Анан эл, жергиликтүү эл дагы буга активдүү катышыш керек сөзсүз түрдөчү. Анан бизге окшоп ушул Төлөкөндөн чыккан депутаттар же болбосо ошол жака мындай кайдыгер карабаган активдүү ишкерлер, жеке ишкерлер ушул чогуу иш алып барса, сиз жогоруда айткан сонун программалар ошол жака тартылса болот. Медицина боюнча ушу биринчи, эгер депутат жогорку кеңешке барып калсаңар, эң биринчи мыйзам эмне боюнча болот? Мен ушул жалпы адамзатты, ушул Кыргызстандын мен мыйзам бул жалпы медицина болгондуктан менин эле шайланып келген округума тийиштүү эмес, бул жалпы Кыргызстанга тийиштүү. Ушул калкты милдеттүү түрдө бир жылда бир ушу поликлиникалардан телефон чалып чакырып милдеттүү түрдө ушул мен жогоруда айткан ашказан рагы, түз ичек рагы, аялдардын көкүрөк рагы, жатын рагы, ушу 4 ооруга, кант диабети, анан боор ооруларына сөзсүз түрдө бир жылда бир ар бир калкты ушунун андай профилактикалык анализди алууну ушуну мыйзамдаштыргым келип жүрөт да. Эгер биз ушуну мыйзам жолуна киргизип алсак, системаны тууралап, бул бизди жогору келечекте көптөгөн адамдарыбыз ушул бир жака барып боор алмаштыргандан сакталып калат эле. Көптөгөн аялдар, апаларыбыз сакталып калат эле ушул рак ооруларынан. Бул биздин Кыргыз элинин, Кыргызстандын элинин ден соолугуна кошкон мамлекет тарабынан эң чоң салым, белек болуп калат эле. Менин ниетим биринчи негизги ниетим ушул. Элди профилактикалык кароодон өткөрүүнү биз мыйзамдаштырышыбыз керек.